Финляндиянын мурунку президенти коронавирус менен жабыркап жатат. Финляндиянын мурунку президенти Марти Ахтисяри коронавирус инфекциясынан жугузуп алды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн өкмөтүнүн расмий сайты маалымат жарыялады. Экс-президенттин тести 23 мартта чыгарылып, анда коронавирустун белгилери бар экендиги анык болгон. Маалыматка ылайык, Марти Ахтисярдын учурдагы абалы канааттандырыларлык деп бааланууда. Ал өлкөнү 1994 жылдан 2000 жылга чейин башкарган. Маалымат бак Супер KG. Москва Бишкек каттамы менен бүгүн учуп келгендер мурдагы Фрунзе заводуна жайгаштырылды. Бүгүн 24 мартта эртең менен Москва Бишкек каттамы аркылуу келген жарандар мурдагы Фрунзе заводу азыркы жаңы мейманканага жайгаштырылды. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, мейманканада жеке ишкерге таандык. Жүргүнчүлөр жайгаштырылган мейманканада карантин үчүн бардык шарттар бар. Ошондой эле мейманкананын бир эле кабатындагы бөлмөлөрүнө 100 адам батат. Бир кабатта 10 дараткана жана 10 жуунуучу бөлмөсү бар. Мындан тышкары мейманканада видеокамера, сигнализация иштейт дешти мэриянын маалымат кызматынан. Маалымат бак Супер KG. Хабиб Нурмухамбетов эмне болуп жатканын түшүнбөй жатам. UFC уюмунун чемпиону орусиялык Хабиб Нурмухамбетов коронавирус пандемиясынан улам жылдырылып жаткан UFC 249 турниры боюнча түшүнбөй жатканын өзүнүн социалдык баракчасына жазып чыкты. Негизи эле эмне болуп жатканын түшүнбөй жатам. Биз беттешебизби? Беттеш каякта болот? Мен өзүмдү мындай элестете албайм. UFC 249 сен кандай немесиң деп жазып калтырган орусиялык мушкер. Маалыматка ылайык, UFC 249 турнирдин алкагында Нурмухамбетов Фергюсон беттешин 18 апрелде Нью-Йорк шаарында 19 000 көрүүчү бата турган Barclays Center спорттук аренасында өткөрүү пландалган. Бул шаарга өзгөчө кырдаал жарыягандан кийин UFC уюмунан беттешти өткөрүүгө ыңгайлуу жай издеп жатканын билдиришкен. Маалымат бак Супер KG. Эртең 25 марттан баштап саат 22:00 тартып эртең менен саат 7-ге чейин Бишкек шаарынын жашоочулардын, шаардын конокторунун көчөдө эркин жүрүшүнө тыюу салынган. Бул өлкө аймагына кирген өзгөчө абал режимине ылайык экендигин 24 мартта Ички иштер министрлигинин орун басары Алмазбек Орозалиев билдирди. Орозалиев бүгүн түнкү саат 12-ге чейин Бишкек шаарынан башка аймакка кетчүлөрдү шашылыш түрдө шаардан чыгып кетүүгө чакырды. Эгерде шаардан башка аймакка кетчүлөр болсо же баш кала ичинде башка жайга барып жашаш керек болуп жаткандар болсо түнкү саат 12-ге чейин кетиши керек. Өзгөчө абал режиминде шаар ичинде жүрүүгө жарандарга да, транспортко да толук тыюу салынат, деди ал. Маалымат бак Супер KG. 2020 жылдын 24 мартына карата республика боюнча коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандагы 26 адам катталды. Мындан улам Кыргыз өлкөсүндө жалпы 42 адамдан COVID-19 вирус аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Алар төмөнкү медициналык мекемелерде жайгашкан. Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош областар аралык клиникалык ооруканасында, Ноокат аймактык ооруканасында, Жалал-Абад областык клиникалык ооруканасында, Баткен областык бириккен ооруканасында. Мындан сырткары ооруканага жаткырылгандагы 4 адамдан алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыгарылды. Ошондой эле 96 адамдын анализдери шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. Жаткырылгандын арасында 1 жашка чейинки 2 бала бар. Алардын ичинен бирөөсүндө коронавирус инфекциясы аныкталды. 6 жаштагы бир балада коронавирус инфекциясы аныкталды. 14 жаштагы бир өспүрүмдө коронавирус инфекциясы аныкталды. Калгандарынын жашы 16-дан 86 жашка чейин. Маалымат бак Супер KG. Коронавирус илдетине байланыштуу Кыргызстанда аскерге чакыруу токтотулду. Бул тууралуу коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын жетекчиси Рима Даниярова билдирди. Коронавирусту жайылпоо эрежелерин сактоо үчүн жана өзгөчө кырдаал жарыялагандыгына байланыштуу аскерге чакыруу токтотулду. Абал турукташканга чейин куралдуу күчтөргө кабыл алууга болбойт, деди Даниярова. Ошондой эле азыркы учурда аскер бөлүктөрүндө дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп, баарына маскалар таратылып жана бардык жерге дезинфекторлор коюлганын айтты. Чакыруу иштери марттын 1-күнүнөн баштап 31 майга чейин созулушу керек болчу. Аскердик кызматка 3000 адамды чакыруу пландалган. Маалымат бак Элдик медиа.
Эртең 25 мартта саат 8:00 тарта Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Созак, Кара Суу, Ноокат райондорунда өзгөчө абал режими башталат. Мындагы чектөөлөр тууралуу Бишкектеги онлайн маалымат жыйынында Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев айтып берди. Жарандардын көчөдө жүрүүсүнө чектөөлөр киргизилет. Тагыраак айтканда саат 20:00 7:00 чейинки коменданттык саат учурунда көчөдө жүргөнгө тыюу салынат. Шаардын конокторунан суранабыз. 25 мартта түнкү саат 12 чейин Бишкек шаарынан өзүңүздөрдүн аймактагы үйүңүздөргө кетиңиздер, деди Орозалиев. Ал коменданттык саат учурунда көчөдө жарандар жана транспорт каражаттарда жүрө албай турганын белгиледи. Өзгөчө абал учурунда азык-түлүк дүкөндөрүнөн, дарыканалардан, банктардан жана күнүмдүк камсыздоо чөйрөлөрдүн объекттерине сырткары бүт жак баары жабык болот, деп кошумчалады Орозалиев. Республикалык ыкчам штаб өзгөчө абал бар жерлерде коомдук унаалар эртең мененки саат 7:00 кечки саат 19:00 чейинки иштей турганын билдирди. Коронавирустун бир эле белгиси пайда болушу мүмкүн. Адам жыт сезбей калат. Бул тууралуу Британиядагы оторинология ассоциациясынан билдиришкен известия жазды. Адистердин айтымында мындай симптом COVID-19 илдетине кабылгандардын көпчүлүгүнөн байкалган. Дарыгерлер Түндүк Корея, Кытай, Италия жана Германиядагы бейтаптардын маалыматынын изилдеп чыгышкан. Натыйжада ооругандардын көбү жарым-жартылай же толугу менен жыт сезбей калганы аныкталган. Жыт сезбей калуу коронавирустун жападан жалгыз симптому дагы болуп калышы мүмкүн. Мында адам дагы дене табы көтөрүлүп жөтөлбөйт, дешти адистер. Окумуштуулар жыт сезбей калган адамдарды 7 күндүк карантинге жөнөтүү сунушун берип жатышат. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөдө 266 миңден ашык адам вирусту жуктуруп алса, алардын 11 миңи көз жумду. Маалымат бак Спутник KG. Тажикстанда Нооруз майрамы жылдагыдай белгиленип жатат. Тажикстанда Нооруз майрамына байланыштуу адаттагыдай эле бир жумалык үй салуу жарыяланган. Өлкө бийлиги жылдагыдай эле калың эл катышкан ири мамлекеттик иш-чараларды, спорттук мелдештерди жана оюн-зоокторду өткөрүп жатат. Жарандар үй-үйлөргө, коомдук жайларга чогулуп бири-бирине конокко барып, чогуу сүмөлөк кайнатып майрамдап жүрүшөт. Ушул айдын башында жабылган мечиттер кайрадан ачылды. Коомдук жайларда эч кандай чектөөлөр киргизилген жок. Акыркы маалыматтарга караганда, коронавирус дүйнөнүн 196 өлкөсүнө жана аймагына тарады. Бирок коңшу Тажикстанда COVID-19 илдетине чалдыкканда расмий каттала элек. Ошол эле учурда чет өлкөлөрдөн учуп келген 1900 тажик жараны 2 апталык карантинде жатат. Маалымат булак Азаттык. Коронавируска байланыштуу эсепке дарыгерлер бир күндүк айлыгын которуп жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Коронавируска байланыштуу эсепке дарыгерлер бир күндүк айлыгын которуп жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу өкмөт үйүндө өтүп жаткан онлайн жыйында Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалынын башчысы Айнур Ахматова билдирди. Ал туура эмес маалыматтарды таратпоого чакыруу өттү. Дарыгерлердин бир күндүк айлыгын которууну талап кылып жатат деген маалымат чындыкка дал кошпогон маалымат. Коронавирустун очогунда иштеп жаткан дарыгерлер жөнүндө мындай маалыматтарды чыгаруу туура эмес, деп билдирди ал. Маалымат бак Супер KG. Азат Исакунов коронавируска каршы күрөшүүгө 15 миллион сом бөлүп берди. Ишкер меценат Азат Исакунов врачтарга, медайымдарга жана учурда кыйналып жаткандарга 15 миллион сом бөлүп берди. Бул каражаттар врачтарга, медицина персоналына бет каптар, атайын коргоочу кийимдер жана башка керектүү каражаттар менен камсыз кылынат. 23 марттан баштап обсервация зонасындагы медиктерге, өзгөчө кырдаал министрликтерине жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине күнүгө ысык тамак жеткирүү башталды. Ошондой эле карантин жана өзгөчө кырдаал учурунда атайын гигиенага керектүү каражаттар ташылат. Меценат Азат Исакунов эгер жардам берсең, муну элге жарыя алба деген формула менен дайыма муктаж адамдарга жардам берип келет. Бирок азыр кырдаал башка, жардам бергениңди айтсаң, башка ишкерлер да кол сунушат. Маалымат булак Назар Ньюс KG. Кытай бийлиги өлкөдө качан карантиндик режим жоюларын айтты. Кытай бийлиги 25 марттан тартып Хубей провинциясы карантинден толук чыгарыларын билдирди. Эми аталган провинцияда жашаган дарыгерлер кандайдыр бир тыюу салбаган жарандар башка аймактарга бара алышат. Ал эми таа жолу вирустун очогу болгон Кытайдын Ухан шаарында карантин 8 апрелде жоюлат. Учурда ордун жуктургандардын саны азайып, абал жакшыра баштады. Аймактагы окуу жайлар жагдай толук жөнгө салынмайынча ачылбайт.
Кытайдын борбору Бейжинде тескеринче 25 марттан тартып чектөө чаралары күчөтүлүп жатат. Ага ылайык шаарга сырттан келгендердин баары милдеттүү түрдө 2 жумалык карантинде болушат жана алардан тест алынат. Акыркы маалыматтарга таянсак, Кытайда коронавирусту жуктургандардын жалпы саны 81.498 болсо, каза болгондордун саны 3274кө жетти. 2020 жылдын 24 мартына карата COVID-19 жуктургандардын саны дүйнө жүзү боюнча 372 миңдин тегерегинде болсо, каза болгондор 15 миң кишини түздү. Вирус дүйнөнүн 200 өлкөсүнө тарады. Маалымат Булак, Nazar News KG.